Тажикстандын жарандары кол көтөргөн Баткендеги Аксай айылынын башчысы ооруканага түштү. Чек арага жакын жайгашкан айылдагы тажикстандыктар айыл башчы Алимбек Сабировдун автоунаасынын терезелерин таш менен уруп талкалаганы дагы айтылды. Баткендеги Аксай айылынын башчысы Алимбек Сабировго Тажикстандын Хаджо Алоо айылынын тургундары таш ыргытып кол көтөрүшкөн. Мындан улам Баткен облустук бириккен ооруканасына дарбанып жатат. Бул маалыматты Спутник Кыргызстан агентинин жергиликтүү кабарчысы өзү тастыктады. Ошондой эле коңшу өлкөнүн жарандары Сабировдун автоунаасынын терезелерин таш менен уруп талкалаганын КР президентинин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн маалымат катчысы Азат Курбанбеков дагы билдирди. Анын берген маалыматы боюнча окуя кечээ 29-июль күнү саат 20:10 чамасында болгон. Баткен облусундагы чек арадагы айылдарды калыбына келтирүү жана өнүктүрүү маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын президентинин атайын өкүлү Мамыр Рахимов, Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Маруф Туллаев, Баткен районунун Аксай айыл аймагынын башчысы Алимбек Сабиров Аксай айылында жаңыдан курулуп жаткан үйлөрдүн курулуш иштеринен кабар алган соң Таштумшук айылына барган. Анда өрттөлгөн турак үйлөрдүн абалын көрүп жаткан учурда жанаша жайгашкан Тажикстандын Ходжа Алоо айылынын 15-20га жакын тургундары келишкен. Ортодо пикир келишпестик жаралып, Тажикстандын бир нече жараны таш менен урган. Натыйжада Аксай айыл аймагынын башчысы Алимбек Сабировдун унаасынын алдыңкы жана арткы айнектери сынган деп айтылат билдирүүдө. Окуя катталгандан кийин ыкчам териштирүү иштерин жүргүзүү үчүн кыргыз-тажик чек арасында эки тараптын күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү жолукканы кабарланды. Тажик жарандарынын жат аракеттери боюнча маселе көтөрүлүп, Тажикстандын жарандары тарабынан келтирилген материалдык чыгымдарды төлөп, таш менен урган тажик жарандарына карата мыйзам чегинде чара көрүүлөрүнө Тажикстандын Исвара РИИБтин башчысы Набитжон Исозода убада берди деп билдиришет алар. Учурда Баткен районунун акими Акылбек Орозов, Исвара районунун акими Баховиддин Баходирзода жана эки тараптын райондук күч органдары жолуккан. Анда акимдердин деңгээлинде чыр-чатактарды кайрадан болтурбоо жана алдын алуу, чагымчыл аракеттерге бөгөт коюу боюнча сүйлөшүү жүргүзүлүп жатат. Маалымат булагы Спутник Кейди сайты.